1 мартта массалык маалымат каражаттарында жогорку нарык каскадындагы ГЭСти британиялык Mindoc Limited DBA Enterprise Energy Investments компаниясы кура тургандыгы, энергетика министрлиги бул компания менен меморандум түзгөнү маалымдалган. Cactus Media басылмасынын окурмандары бул мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевге тиешелүү компания деп божомолдошкон. Эске салсак, Азаттыктын иликтөөсүндө Максим Бакиев Англиянын түштүк-чыгышында жашаганы айтылган. Чын эле нарында ГЭС курууну ниеттенген компания Максим Бакиевге тиешелүүбү? Биз бул ишкана тууралуу маалыматты ачык булактардан издеп көрдүк. Дегенде эле Google издөө системасынан ишкананын атын жазганыбызда жалаң энергетика министрлиги менен болгон меморандум тууралуу жаңылыктар чыкты. Ал эми британиялык маалымат базаларынан, алардын ичинен офшордук компаниялардын базаларынан аталган компания тууралуу эч кандай маалымат чыккан жок. Мындан тышкары биз бул компанияны коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борборунун базасынан жана юридикалык жактардын тизмегин камтыган OpenCorporates.com ресурсунан дагы издеп көрдүк. Бул жыйынтыгыбыз дагы оңунан чыккан жок. Жыйынтык Кыргызстандын энергетика министрлиги нарындагы ГЭСти куруу боюнча британиялык компания менен келишим түзгөн. Бирок бул компания тууралуу ачык булактарда бир дагы маалымат табылган жок.